Ош шаарына өзбек диаспорасы гуманитардык жардам тапшырды. Мекенде жашаган боордоштор өз демилгеси менен медициналык жабдууларды жана бир тез жардам муунасын берди. Оор мезгилде көмөк көрсөткөндүгү үчүн кала башчысы ыраазычылык билдирип, саламаттык сактоо тармагы реформага муктаж экендигине токтолду. Жалпы суммасы 6 миллионду түзгөн жардамда бир тез жардам муунасы, 80 дана койка жана 10 миңге жакын өздүк коргонуу каражаты бар. Өзбек улутунун маданий борбордук жетекчиси жана колдоо көрсөткөн ишкерлер илдеттүү жеңүү биримдик менен гана болоорун белгиледи. Көрсөтүлгөн жардам комплекстүү жеткирилиши шаардын башкы дарыгери Кыялбек Ташболотовго жүктөлдү. Диаспора дарт менен күрөшүүдө атайын стационар дагы ачкан. Илдет менен күрөшүүгө атайын эсеп дагы ачылып, өзгөчө абал учурунда ак калаччандардын жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине жумшалган. Учурдагы эсепке курулуш компаниялар тарабынан 3 миллион сомго жакын каражат которулган. Калаага келген гуманитардык жардамдын дарегине жетүүсү жана калыс таркатылуусун шаар мэри өз мойнуна алган. Өзбек улутундагы туугандарыбыз, биздин бир борлорубуз бул жерде турат. Эми аттарын атабай калсам капа болбостой, жарпы ушул өзбек туугандарыбыздын атынан ушул калган ушул жердеги 80ден ашык кроваттар, 200ге жакын, 200ден ашыгыраак сиз деп коет, коргоочу кийимдер, 10 миң дана ушул врачтар үчүн мындай респиратор маскаларды алып келиштир, дары-дармектерди алып келди. Мына көрүп атасыңар, бул жерде бир 5-6 машина ушул медицина кызматкерлерине болгон жардамдарды алып келип атышат. Мен не демекчимин? Биз эч качан урууга же болбосо улутка бөлүнбөшүбүз керек. Биз ушул байыркы 3000 жылдан ашык тарыхы бар шаарда жашайбыз. Biz ушул шаарда илгертен бери биздин ата бабаларыбыз ушул бир базарда өлсө бир мазарга барып коюлуп келип жүргөн элбиз. Ошон үчүн мен дайыма айтам, ушу биздин улуттар аралык мамилебиз эч качан үзүлбөсүн. Жаман бизге ушундай улуттар аралык мамилени бузам дегендер эч качан тилектер ишке ашпасын дейбиз. Биз дайыма ушундай жакшы заманда бир туугандай болуп жашайлы. Ушундай оор мезгилде бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, бардыгын Кудай буйруса биргеликте жеңебиз. Дагы бир жолу шаардыктардын атынан, шаардык мэриянын атынан ушу биздин бир боорлорубуз, өзбек туугандарыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Аллах разы болсун. Кылган жакшылыгыңыздар Аллахтан кайтсын. Сиздердин дагы үй бүлөңүздөрдө дайыма тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Тапкандарыңыздар дайыма жакшылыкка насип кылсын, эл үчүн насип кылсын. Жамандык көрбөңүздөр, оорубаңыздар. Ушу болгон биримдигибизде ушу шаар үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылып, аракет кылып жүрө берели. Biz кайсы улуттун эли болбойлу, биз бактылуу элбиз. Себеби ушундай кичинекей болсо дагы өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Өзүбүздүн каада салт, үрп адатыбыз бар элбиз, көп улуттуу элбиз. Канча дүйнө жүзүндө, канча деген 30 миллион, 40 миллион эли бар улуттар бүгүнкү күндө өз мамлекетине жок, өз мамлекетине жете албай жүргөн улуттарды көрүп атабыз. Ошон үчүн биздин кыргыз мамлекетибизде дайыма Кудайым колдоп, кыргыз мамлекетте жашап аткан ар бир улуттун эли ушу мамлекетти көздүн карайындай сактоого мен чакырам. Аман болгула, бар болгула. Дагы бир жолу сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Hoş geldiniz. Skore Xudo xolasa ko'pga yaxshilik qilsin. Allohim jamoatlik bo'lmasin. Men бул жакта аркада турган бүт туугандар келиптир, бардыгына рахмат. Ушу ким салым кошсо, бардыгына ыраазычылык айтып койгула. Дайыма ушундай биримдикте болойлу, ынтымакта болойлу. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Эми анан ушул сухбат элеке айткандай, ушулардын баягы кереги ташка тийсин деп коет го, керек болбойлу, ушул жөн эле алдын алуу иш-чаралары болуп турсун да адамдарыбыз оорубасын. Келген анда скоройду да бир көрүп коелу. Рахмат. Жөрөлгө болуп атат. Ушул COVID-19 илдети алгач Кытай мамлекеттин Ухан шаарында
катталгандан баштап бүт дүйнө жүзү ушул илдеттин алдын алуу максатында бир топ иштерди жасашты. Анын ичинде биздин кыргыз мамлекетибиз дагы урматтуу президентибиз башында туруп, өкмөт башында туруп, ар бир жергиликтүү бийлик эл менен ушул активисттер менен, эл жакшылар менен биргеликте ушул илдеттин алдын алуу, ушул илдет менен күрөшүү максатында бир топ иштерди жасадык. Бирок ачуу чындык, чынын айтышыбыз керек, медицина тармагы бүгүнкү күндө ушундай оор илдеттерге даяр эмес экенибизди бул турмуш өзү көрсөттү да. Бирок Кудайга шүгүр, Кудайдын колдоосу менен аракет кылып, ушул болгон шарттарды ак халатчандарга, медиктерге түзүп берилди. Мамлекет тарабынан дагы, эл тарабынан дагы бир топ жакшы колдоолор болду. Мына акыркы убактарда ушул ковид илдети менен күрөшүп атканда, акыркы убактарда мына пневмония аябай көбөйүп, күндөн күнгө орындуктар жетишпей, дары дармек жетишпей, ушу аябай оор күндөр дагы өттү да. Бирок мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул элге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Ушул кайрымдуулук кылган биздин активисттерге, жарандарыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Эң негизгиси мамлекет тарабынан дагы ушул жаңы ооруканалар, урматтуу президентибиздин демилгеси менен курула баштады. Кислороддук концентраторлор, дары дармектер ушул келип, бүгүнкү күндө ушул элге мындай пайдасы тие баштады. Бирок биз ишкерлерге, жалпы коомчулукка дагы кайрылганыбызда ушул жардамыңарды бергиле. Мына бүгүн дагы ушул биздин Ош шаарындагы жашаган биздин өзбек улутундагы туугандарыбыз дагы чекеде карап турбастан ушул өзгөчө абал мезгилинде элдерибиз карантинде отурган мезгилде жакшы ушул өзбек улутундагы ишкерлер туугандарыбыз дагы кол сунуп, ушу постто турган укук коргоо кызматкерлерине, ооруканаларда иштеп аткан ак халатчан дарыгерлерге тамак ашынан баштап коргоочу кийимдер, дары дармектер менен бир топ жардамдарын беришти да. Буга Аллах Таала дагы күбө, анан шаар башчысы катары мен дагы күбөмүн. Чоң ыраазычылык билдирем. Мына бүгүн дагы ушул биз күндүзгү түнкү стационарларды ача баштаганбыз. Ушул жерлерде. Ошол жерде мына кроваттар дагы жетишсиз болгон. Бүгүн биз ушул өзбек туугандарга дагы айткан элек, бул скорый машина, мына тез жардам унаалары дагы жетишсиз бүгүнкү күндө дагы, бирок мамлекет тарабынан дагы техникалар келе баштады, Кудай буйруса. Биз жергиликтүү бийлик, мына ушул биздин тез жардам ушул ишканасынын жамаатына дагы жакшынакай шарттар түзүп берип атабыз. Ал жерде административный зданияларын, айдоочулардын жата турган жатаканаларын, ошол техникалар токтото турган бокстарын, бүт проекттин долбоорлорун даярдадык. Кудай буйруса жакын арада ага дагы сиздер күбө болосуздар ойдомун да. Мына азыр дагы биздин шаардык кеңештин депутаты, келиңиз, мына мырза Сукпатылла мырза дагы ушул өзүнүн жардамын кылып, ушу биздин суранычты чекке какпай, мына артыңыздарда турган тез жардам унасы, бул Мерседес бүгүнкү күндөгү заман талабына жооп бере турган техника.